Урматтуу Бактыбеков, жаңадан бери айткан баяндамыбызда чында айыл чарбасында бир топ алдыга жылыштар байкалууда. Ошол менен эле чогуу урматтуу Бактыбекович, биз ошол былтыркы жылы пакта билесиз баасы сизге бир топ бул боюнча да кайрылдык эле. Бүгүнкү күнгө чейин ошол волокналар сатылбай турат заводдордочу. Ушул боюнча кандай алдыда бир иш-чаралар болот, же болбосо баасын көтөрүү үчүн бир переобработка кылган же бир атайын баягы пактаны кайра иштетүү боюнча бир ишканалар ачылабы 25-жылы? Ушул боюнча оюңузду айтсаңыз. Пакталар боюнча бул проблема. Текстиль фабрикалар Жалал Абад менен Ошту курабыз деп бүгүнкү күнгө чейин дагы сүйлөшүү жүрүп атат. Текстиль фабрика эгерде карасак, объемдор, инвесторлор объемго чыга албай атат. Биз мындай кеттик Биз ошол пактанын себестоимун азайтуу боюнча биз ушул багытты алдык. Сиздер билесиздер, Кара Суу быйыл 3000 гектар жерге жаңы өрөөндү алып келишти. Тамчылатуу суаруу системасын орнотуп, ал жерден 9-10 тонна ала турган ушул өрөөндү алып келип атышат. Кара Суу бул пробный. Азыр Жалал Абад, Ош, Араванттар баарды көрүп атышат. Ошол эгерде ошол биздин ойдогудай болуп калса, анда анын себестоимости 30 сомго чейин болот. Ошондо бизде бир аз себестоимость эгерде 60 сомдон дагы сатса, кичине бир аз болсо дагы бул пайда болуп калат да дыйканга. Сатуу жагында буюрса өкмөт катары, ушул министр катары бир жардам болобу буюрса заводдо? Биз азыр заводдогулар менен баардыгын азыр көлөмдөрүн эсептеп чыктык. Былтыркылар турат. Анан кийин Министерство иностранных дел, биздин агро холдинг, ошонун баардык заводдор менен ээлери менен сүйлөшүп чыктык. Тиги же Бандарабаска, же дагы бир портовый зонага барып кое турган болдук. Агро холдинг азыр акчасы менен сүйлөшөт. Агро холдинг пилотный алат, ошону барып коет. Ошол жерде биржага коеюн деп атабыз. Башка мен көрбөй атам жолду. Башка мен жолду көрбөй атам. Бактыбекович, азыр жогоруда өзүңүз айтып кеттиңиз, өрөөн боюнча азыр Кытайдан сиздер ошо Синвужин 73 деген урук алып чыгып атасыздар. Анан бирок баасы жагынан элдерибиз кайрылып атат. Жеке заводдорго караганда мамлекеттикке бир топ 2 эсе кымбат болуп атат депчи. Ошол эле мисалы заводдор 200 сомдон дыйкандарга берилсе, айыл чарба департаменти ошо жергиликтүү райондогу 400 сомдон сатып атыптыр да. Сапаты жагынан караганда бирөөсү 73, бирөө 88 ушу маркадагы өрөөндөр экен. Наоборот, ошол заводдор алып келген бир аз жакшыраак деп айтып атышат да. Ушу боюнча да баа саясатын бир өзүңүз көзөмөлүңүзгө алып койсоңуз, бул ошол Кара Суу элинен келген кайрылуу. Ушундай барбы бизде бакыт? Синвужин 73 марка. Жана эме менен жаңы проект менен келаткан Бактыбекович. Проект менен жаңы өрөөн. Баанын айырмасы деп атат. Баанын айырмасы. Андай деле жок. Бизде азыр дотация менен 85 сомдон биринчи репродукцияга. Так. Пакта. Пактан өрөөн. 85 сом дотация менен бар. Азыр 50 болуп атат, 85 сом деп айтып атасыз, азыр. Дотация менен өрөөчүл чарбалар. Дотация дегенде кандай? Бул мамлекеттик колдоо максатында берилип атат, 30% жеңилдик менен. Дыйкандарга биринчи репродукциядагы өрөөн 80, тагынан айтканда 86 сом 59 тыйын. Баары эле дыйкандар келип алса болот, туурабы? Ооба, өрөөчүл чарбаларга кайрыла берсе болот. Бул бай эксперименттен өткөн уруктар, Бул бай Кытайдан келген сүрөөн эмес. Ал эмес. Бул ток өрөөнчүлүк чарбадан чыккан өрөөн. Бул экинчи баягы анда эмес, жергиликтүү өрөөн чарбалардан чыккан урук 85 сом туура. Мен азыр ошону айтып атпаймынбы, Синвужин 73 деп, бул Китайдан келген урукты айтып атам, 400 сомдон сатылып атыптыр депчи. Бул жеке менчик келип атат да. Жок, департамент ошондой сатып атыптыр. 309тан мисалы алган жерлер бар да. Мен биринчи жолу угуп атам мен буну. Департамент директори берди отурат денеке. Биринчи жолу. Департамент эмес, Роарда айтып атасыз го дейм, Райондук аграр аграрный бөлүм ошо. Биз болуйнча тактайлы. Тактайлычы, Роан сата албайт биринчиден. Сата албайт. Тактап берип койсоңуздар, маалымат айтып. Анан мындай да. 80 образно айттым да, 400 сомдук өрөөн ал 10 тоннан бериши мүмкүн. Башка өрөөн арзаныраак ал 4 тонна берип калышы мүмкүн да.
Ошон үчүн бул жерден дагы баягы эң негизги баштапкы материал дагы сапаттуу болуш, бул эң негизги роль. Эгерде баштапкы материал начар болсо, анда түшүмүң да начар болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн ошол бул жерден дагы абдан жакшылап караш керек да маселени. Ал эми заводдогулар өздөрү айтып атышат, биз мисалы дыйкандар менен жыл сайын иштешет, алар 5-10 миң гектар мененчи. Үрөнү начар болсо, дыйкандар естественно эле ошо заводдордон албай коет. Ошон үчүн бүгүн азыр мажбурлоо иретинде болот да, же болсо жериңерди алып коебуз дегендейчи. Жок, мен андай жаңы калкан разбор кылыңызчы, Кара Суу району.